чектелүү убакта келет да. Ошону түшүнүшүбүз керек болуп атат да. Ана ар бир адамдын өзүнүн миссиясы бар. Бул дүйнөдө жакшылык кылуу деген. Бирөөгө жамандык кылгандан бирөөгө пут тоскондон эч качан ырахат алып бактылуу болуп кете албайбыз да. Биз канчалык байыбайлы, эч качан биздин кадыр бар көтөрүлүп кетпейт. Биз канчалык акчабыз көбөйбөсүн, биздин авторитет түшүп кетпейт. Бирок эгерде адамдар өкпөй аткан болсок, эгер адам өзгөрбөй аткан болсок, ички дүйнө жардуу болуп аткан болсо, бул бактысыздык болуп эсептелинет да. Мен ушундай сезип атам, бизде экономикалык да кризис эмес да, бир руханий кризисти байкап атам да. Адамдардын ички дүйнөбүз баарыбыз ач болуп атат да. Үйүндө оокаты ток, жетиштүү шарты бар, бирок эмнегедир дагы эле андан да көбөйтүш керек, байыш керек деп мындай түшүнүксүз, каяка кетип атканда түшүнүксүз, анан абдан агрессивдүү болуп атабыз. Бири-бириз менен урушканга даярбыз, мушташканга даярбыз. Кандай гана жакшы сөз айтылбасын, тескери комментарий айтылат да. Ар бир адам бул дүйнөдө өзүнүн гана бир мындай чектелүү убакта келет да. Ошону түшүнүшүбүз керек болуп атат да. Ана ар бир адамдын өзүнүн миссиясы бар. Бул дүйнөдө жакшылык кылуу деген. Ар бир адам бул дүйнөдө бирөөдү жамандагандан, бирөөдүн кадырын кетиргенден, бирөөнүн айырын төккөндөн, бирөөгө жамандык кылгандан, бирөөгө пут тоскондон эч качан ырахат алып бактылуу болуп кете албайбыз да. Ошону туура түшүнүшүбүз керек болуп атат. Колдон келсе мыкты адамдарыбыз чыгып атабы? Мыкты адамдар эл кызматын кылат элем чыгып атабы? Анын сен каяктан экенине карабастан, акча берген бербегенине карабастан, кимдин баласы кайсы уруудан экенине карабастан аны колдоого алыш керек. Эгерде чындап татыксызбы, анда өзүнүн баабызды беришибиз керек да. Биз ошондой деңгээлге барышыбыз керек болуп атат. Ошондуктан бул жерде ар бир жаран менден эмне көз каранды дебестен, ар бир жаран өзүнүн мыкты, өзүнүн ошол бир добушуну мыкты деген, туура деген адамга бергенди билишибиз керек болуп атат. Андан сырткары ар бир адам бул дүйнөдө өзүнүн тагдыры үчүн, келечеги үчүн жооптуу экен. Ошондуктан өзүбүздүн ата катары, жаран катары, студент катары, депутат катары милдетибизди так аткарышканды үйрөнүшүбүз керек. Биз канчалык байыбайлы, эч качан биздин кадыр бар көтөрүлүп кетпейт. Биз канчалык акчабыз көбөйбөсүн, биздин авторитет түшүп кетпейт. Бул жерде маселе жеке адамдын түшүнүгүндө калыптанып атат. Ошондуктан мен кайра-кайра ар бир программамдын өзөгү, ар бир сүйлөгөн сөзүмдүн өзөгү, ар бир айтып аткан өзөгү бул адамга гана байланыштуу да маселе. Биз таптакыр башка нерсе эсептебеш керек. Биз кооз имараттарды курайлык. Балким Бишкек шаары, Ош шаары, жалпы эле биздин региондорубуздагы кабат-кабат үйлөр өссүн. Бул жакшы нерсе, шарт түзүлүшсүн. Бирок эгерде адамдар өкпөй аткан болсок, эгер адам өзгөрбөй аткан болсок, ички дүйнө жардуу болуп аткан болсо, бул бактысыздык болуп эсептелинет да. Ошондуктан ошол руханий байлыктарга көңүл бурсак, адамдын тарбиясына көңүл бурсак, адамдын абийирине, кадыр баркына көңүл бурсак.